Саламатсыңарбы достор? Бүгүн сиздер менен жашыл жерсемикчти кантип даярдайбыз, ошол темада сөз кылмакчыбыз. Мен ушул жерсемикчти кантип жасайм, ошол тууралуу сиздерге толугу менен айтып берем. Интернетте бул тууралуу эң көптөгөн маалыматтар бар. Келгиле анда баштайлы. Бүгүн бизге керектелүүчү каражаттар бул эң биринчиден жаңы чабылган чөп. Аны майдалап туурап алдык кайчы менен. Андан сырткары бир тутам кургак чөп. Момундай жашылчалардын мüşөгү, картөшкөнүн. Желим чака же болбосо сыр чака, лимон кислотасы, салафан пакет, анан 100 граммдай сахар керек. Эң биринчи биз ушул огороттон чөп чаап келебиз. Чөп ар кандай болушу мүмкүн. Азыр биздин чөпүбүз курамында чалкан, уйбеде, кыйгак чөп, какым ушундай чөптөр бар. Силердин огороддо кандай чөп болсо ошол чөптөрдүн баарын эле пайдалана берсеңер болот. Главный сөңгөгү кургап кеткен жана ураган, зелек сыяктанган гербицидтер чачылбаган чөп керек. Дары чачылган чөп жарабайт. Мына чөптү чаап келип, аны колдон келсе майдалап туурайбыз. Анткени бул андан ары жерсемикчти иштетүүгө оңой болот. Чөптөрдү тамыры менен болсо анча мынча топурак аралашып кетсе эчтеке болбойт, кайра жакшы болот. Анткени топуракта пайдалуу микроорганизмдер, бактериялар бар. Сиздерге түшүнүктүү болсун деп биз азыр 10 литр жасайбыз. Чаканы